Интернет айдыңында Сыдыман деген ат менен таанылган белгилүү блогер Элмир Сыдыманов улуттук расалык, диний же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча шектүү катары кармалды. Ал буга чейин өзүнүн Instagram баракчасында түз эфирде Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы диалектикага токтолуп, аны колдонгондорду кемсинткен. Андан сырткары аталган аймактагылардын дээрлик бардыгын жек көрөрүн ачыктаган. Полиция бул факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Эч нерседен күмөн санабаган блогер бүгүн кыргыз-казак чек арасынан кармалып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Айтсаңыз, негізі ушундай жыйынтык деп күттүңүз беле? Күткөм. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Октябрь районунун ИИБинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын кызматкерлери тарабынан расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты козутуу боюнча шектүү тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Андан соң Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесине ылайык Бишкек шаарынын ИИБинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.